2025-жылдын сентябрь айынан баштап республикалык казынадан бөлүнгөн каражатка жасалып жаткан иштердин баардыгы атайын түзүлгөн комиссия менен текшерилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анда өлкө башчысы мамлекеттик бюджеттин эсебинен социалдык жана башка курулуштарда асфальтталып жаткан жолдордо акча уурдалган окуялар бар экенин белгилеп, ага Токмок шаарын мисал келтирди. Баарыңардын эсиңерде болсун. Сентябрь айынан баштап бүткүл өлкө боюнча казынадан канча акча бөлүнүп берилип жасалып жаткан иштер, курулуп жаткан курулуштар, асфальтталып жаткан жолдор боюнча адистерден топтолгон комиссия түзүлүп, канча акча колуңарга тийди, кандай жумуштар аткарылды, канчага аткарылды, канчасы уурдалды, жалпы өлкө боюнча текшерүү жүргүзөбүз. Муну мен жеке өзүм колго алам. Кимде ким уурдаган болсо, оны эселеп кайтарасыңар жана камаласыңар. Буга чейин Токмок шаарындагы жашоочулар өлкө башчыга жана УКМК төрагасына кайрылган, анда алар эс алуу жайы бир нече жылдан бери оңдолбой жатканын айтып даттанышкан. Буга карата УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекет башчысынын тапшырмасы менен Токмок шаарына барып, жергиликтүү бийлик жетекчилери менен жыйын өткөргөн. Анда шаардагы жаңы сейилбактын курулушунун сапаты төмөн деңгээлде экенин белгилеп, бөлүнгөн 44 миллион сом толук көлөмдө жумшалбаганын сынга алган. Анын негизинде Токмок шаарынын мэри, муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жана Аль-Кадыр сервис жоопкерчилиги чектелген компаниясынын аткаруучу директору атайын кызматтын төрагасынын буйругу менен жыйын учурунда кармалган. Силер бүт эле ишти 42 миллионго бүттү деп 44 миллион ишти, 44 миллиондукту уже кабыл алып койдуңар. Акчасын берип койдуңар. Бердиңерби акчасын? Акчасын бердиңер. Объекти көрдүңүз кандай состояние турат? Ким жооп берет буга? Так, сиз жооп бересиз. ГКМ уктуңузбу? Прокуратура, УВД, прямо сейчас взять под стражу мэра города, за невыполненные работы выдал деньги. Ал арада Нарын облусунун көйгөйлөрүн тизмектеген социалдык тармактарга тарап коомчулук арасында кызуу талкууланган. Ташиевдин кийинки текшерүү жыйыны Нарын областында уланып, жетекчилерге талап катуу болорун эскерткен. Иштей албагандарга арызын жазып кетүүгө 3 күн убакыт берилген. Өлкө башчысы облуска быйылкы жылы 9,4 миллиард сом бөлүнгөнүн, эми дагы президент өз фондунан 807 миллион сом ажыраткан. Быйылкы жылдын эсебинде план боюнча 9,4 миллиард сом акча Нарын облусуна бөлүнүп атат. 9,4 миллиард. Анын ичинде мына буквально бүгүн кечээ эле президентибиз атайы Нарынга өзүнүн став фондунан, президенттик став фондунан 807 миллион, мына 807 миллион сом акча бөлүп берди. Нарын шаарына деп тур. Нарын шаарын карагыла деп тур. Качан эле кайсылды тарыхта, кайсылды убакта Нарын шаарына 800 миллион акча бөлүндү эле. Эч качан бөлүнгөн эмес. Ысык көл областында дагы дал ушундай жетекчилердин чаба алышы байкалып, бир топ сындар менен эскертүүлөр берилген. Күн айланбай анда 1 миллион сом оңдолот деген жашылдандыруу иши 49 миң сомго бүткөрүлгөн. Мына ушул айлампа жол аркылуу ушул жер жөнүндө абдан катуу бизге тапшырма коюлган. 2 күндүк мөөнөттө бизге тапшырма келип кеткен. Мына ошол тапшырмага Камчыбек Кыдыршаевдин тапшырмасына ылайык мына өзүңүздөр көрүп тургандай 2 күндө айлампаны бүтүрдүк, заманбап кылып, аябай жакшынакай кылып. Андан сырткары бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, техника иштетип атат. Асфальттоо жолдон ушул жерден баштап 1 километрге жакын негизги жол автомобилдер жүрүшү жолду асфальттоо иштери башталды. Өлкө жетекчилиги тарабынан казынадан каражат бөлүнүп, бирок аны алгылыктуу ишке жумшай албаган жетекчилерге катуу текшерүү керектигин коомчулукта колдоо калат. Жергиликтүү деңгээлде чечилүүчү көйгөйлөр президентке жеткенде алардын ишинин чабаалдыгы деп сыпатталууда. Мен таң калам, ошол бизде дагы эле болсо ачык коом күн сайын тигил же бул орган же болбосо тигил же бул бийликте, баягы мамлекеттик кызматта отургандар коррупция менен колго түшүп аткандыгын көрүп, бул түгөнөбү, түгөнбөйбү деген элдин бир мындай күткөн суроосуна жооп табыш керек болот. Ошого байланыштуу мен коомду мына бүгүн күрөө тамырын сезип отурат. Ошо бүгүнкү бийлик деле Садыр Жапаровдун эми ачуу бир жагы кайрылуусу жөндөн эмес деп ойлойм. Демек, биз баягы коррупцияны буга чейин минималдаштырабыз дегенибиз өтө туура эмес. Коррупцияны биротоло тамырынан жулуш керек. Демонтаж кылмай сайын бул боло бере турган окуя экен. Эл арасында жергиликтүү бийлик, аким, мэрлердин ишине кандай баа берери тууралуу суроо узаттык. Мамлекеттик аким, мэр булардын кызматтарына азыр булардын иштери ийгиликтүү. Ушундай иштеп, ушунун аягына чейин жеткирсе, биздин мамлекетибиз өнөгөт деген ойдомун.
Оштун мэрлери, кызматкерлери абдан ташышып атат бүгүнкү күнгө чейин. Оштун мэрин өзгөчө, абдан Кыргызстандын келечегине мээнети чоң. Белгилей кетсек, Токмок шаарынын мурдагы мэри Максат Нусубалиев жана аны менен кармалгандар коррупцияга шектелүүдө. Алардын баш коргоо чарасы каралып, 24 августка чейин УКМКнын тергөө абагында камакка алынды. Сентябрь айында комиссиянын текшерүүсү орун алса, бул тизмет дагы узарышы ыктымал. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.